Араван району номер 24 Базарбай Жейналиев атындагы орто мектеби даярдаган кыргыз тили жана адабияты мугалими Кубанычбек кызы Кайрынса. Улуу жеңишке 75 жыл. 1941 жылдын 22 июнунда фашисттик Германия жүзү каралык менен бейпил турмушта жашап жаткан Совет элине кол салган. Ошол күндөн баштап Совет эли 1418 от күйгөн татаал жана азаптуу күндө жашады. Дал ошол оор жылдарда Совет эли 27 миллиондон ашык уул кыздарынан ажырады. Совет элинде согуштун азабы менен кайгысын башынан кечирбеген үй бүлө жок эсе. Бул согушта канчалаган энелер жарынан, балдарынан айрылып кан какшабады. Бул согуш алып келген кайгы азаптын, бактысыздыктын, ойрондолуп бөлүнүүнүн өлчөмү өтө чоң эле. Согуштагы мына ушул жүлүн сыздатып жүрөктү эзген орду толгус армандын кайтарымы улуу жеңиш болду. Бул жеңиштин улуулугу анын баасынын өтө кымбатка тургандыгында. Улуу ата мекендик согушта улуу жеңиштин камсыз болуусуна кыргызстандыктардын дагы кошкон салымы зор. Бул улуу казатка Кыргызстандын 360 миңден ашуун жоокери катышкан, кыйласы кан майданда каарман эрдиктерди көрсөтүшкөн. Согушка катышкандардын арасынан 90 миңден ашууну согуш талааларында баатырларча курман болушкан. Кыргызстандык 150 миңден ашык жоокер күжүрмөн ордендер жана медалдар менен сыйланышкан. Биздин Араван районунун Төө Моюн өрөөнүндөгү азыркы Жекемисте айылынан да биздин чоң аталарыбыз согушка аттанып, душман менен майданда салгылашкан. Бизге эркин жашоону, жаркын келечекти алып келген чоң аталарыбыз Нарматов Карим, Мамадиев Мала, Атамкулов Абдурахман, Тажибаев Бетибай, Козубаев Нишанбай, Батыров Мансур, Мусаев Темирбай. Мекенге болгон сүйүүнү бекем туткан аталарыбыздын жолу биздин улуу мурасыбыз, муундан муунга сыймыктануу менен айтылчу тарыхыбыз. Өткөн согуштун аламаты тарыхтын энчисине өтүп ошол жылдарда калды. Ал эми аталарыбыздын чыныгы эрдиги, нукура каармандыгы биздин жүрөгүбүздө жашап келет жана сезимибизде түбөлүккө сакталат. Дүйнөдө ар убак тынчтык гана өкүм сүрсүн. Унутпайбыз, жүрөктөрдө сактайбыз. Улуу жеңиш баатырларын даңктайбыз. Апаат күндө баатырларча күрөшкөн аталардын эрдиктерин даңктайбыз. Апаат күндө баатырларча күрөшкөн аталардын эрдиктерин даңктайбыз.